Жумабаев Эртөштүк Төлөнбаевич. Туулган жылы 1989 жыл 15 январь. Туулган жери Ноокат районунун Көкбел айылы. Адистикке кыргыз филологиясы жана журналистика факультетин бүтүрүп, андан тышкары сынчыл ойлоону өстүрүүнүн негиздери курсунда окуган. Эмгек стажы 2 жыл. Кыргыз жана орус тилинде эркин сүйлөйт. Шайыр тапкычтар клубун 8 жылдан бери жетектеп келет. Учурдагы Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу аттындагы таланттуу балдар мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Үй-бүлөлүк абалын бойдок. Сыйлыктар 2012 жыл Ош облусунун мамлекеттик администрациясына караштуу мамлекеттик тилди өнүктүрүү фонду уюштурган Манас баяны көркөм сөз өнөрү сынагында 1 даражадагы диплом. 2012 жыл 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата өткөрүлгөн Кыргыз тилде бабам Манас сүйлөгөн аттуу манасчылардын конкурсунда 1 даражадагы диплом. 2013 жыл Мияшев атындагы балдар китепканасынын ардак грамотасынын ээси. 2013 жыл Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы, ошондой эле Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу атындагы таланттуу балдар мектебинин ардак грамотасы жасалган. Ушул мектеп жаңы ачылып 2012 жылы балдарды кабыл ала баштаганда Жумабаев Эртөштүктө ошондо келген ата-энелер баардыгы сураганбыз. Кирип келатканда эле баланын элпектиги, ишке болгон умтулуусу, мугалимге болгон чыгармачылыгы, ар бир ата-энеге, ар бир окуучуга кылган мамилеси ошондо эле бизге байкалып турду. Саламатсыңар, урматтуу окуучулар, 1-сабак башталды, сабагыңыздар ийгиликтүү өтсүн. Эртөштүк агайдын сапаттары ушул бизге кылган мамилелери, ал агайыбыз биздин деңгээлде сүйлөшөт. Бизге түшүнүктүү, укулуктуу деңгээлде эркек балдарга өзгөчө эркек балдардай мамиле кылып, ал эми кыздарга болсо өтө назик мамиле кылып, ал эми жалпы класска ошол бизге мындай сөзү таасирдүү да. Дайым эле биз поэзия менен баштайбыз, же болбосо дагы бир драмалык нерселер менен баштайбыз. Анткени ошол нерсе менен бизге өтүлгөн сабактары көбүнчө бизге эске калат да. Азыр мен Бекболоттон сурагым келип турат. Бекболот, Алып Осмоновдун Бөбөкө деген ырынан. Эң жаш калып, эсте калбай ата-эне. Кайнап, бышып, далай кыйын кездерге. Эртөштүктүн классы 10 классты бирдикте алып кетет. Бул баланын коллективде кадыр баркы чоң, өзү жаш болгонуна карабастан кадыр баркка ээ боло алды деп мен айта алам. Себеби окуткан сабактарынын бардыгы ордунда. Кыргыз тили адабиятынан, айрыкча адабиятын сабагынан менин байкаганымда, мен мугалимдер сабак берип жатканда ар бирин байкаганда Эртөштүк кыргыз адабиятындагы сабактардын бардыгын драмдаштырып өткөрөт. Окуучулары ошол адабияттагы каармандардын ролун аткарган сабактарында көп болот. Жумабаев Эртөштүк мектеп ачылгандан бери ушул мектепте иштеп келе жатат. Ушул иштеген жылдардын ичинде ал өзүн өтө жоопкерчиликтүү, адамгерчиликтүү, адептүү жана баардык ишке так мамилеси менен айырмаланып келе жатат да.